өлкө аймагындагы орунтуу окуялар жана көрүнүштөр демейдегидей эле нарын жаңылыктары маалымат программасында алдыдагы жарым саатта алар туурасында кабарчыларыбыздын сюжеттери жана репортаждары. Саламатсыздарбы, бүгүнкү чыгарылышта. Ашууларда абал дурус. Кардан жана катуу сууктан Бишкек нарын Торгарт трассасынын кээ бир участкаларына муз тоңду. Торгарт жакта техникалар бар, жумуштар жүрүп атат. Сууктан сактаныңыз. Бул багытта атайын түнкү рейд уюштурулууда. Мен эне талааны суранып кетет элем. Жаш өспүрүмдөрдү көчөгө чыгарбай, аба ырайынын сууктугуна байланыштуу. Айтматовду окуйбуз, алып жазуучубуздун урматына арналган иш-чаралар уланууда. Ошо элдерге даңазалоо жана мектеп окуучуларына ошо Айтматов боюнча дагы маалымат берүүдө. Президент Садыр Жапаров Акылман президенттик лицейи жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкка ылайык билим берүү жана илим министрлигине караштуу иштеп жаткан Акылман президенттик лицейи билим берүү жана илим министрлигинин карамагынан чыгарылат жана түздөн-түз президентке баш ийет. Акылман президенттик лицейин каржылоо толугу менен президенттин фондунун эсебинен жүргүзүлөт. Акылман лицейинин жогорку башкаруу органы болуп көзөмөлчүлүк кеңеши эсептелет. Кыргыз Республикасынын президенти жана төрагасы болуп саналат. Көзөмөлчүлүк кеңешинин түзүмү, компетенциясы, түзүү тартиби, мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөттөрү, алардын чечимдерди кабыл алуу тартиби көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан бекитилүүчү көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө жобо менен аныкталат. Аба ырайынын кескин өзгөрүшү, ансыз да климаттык шартты катаал Теңир Тоо жергесиндеги жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылууда кошумча түйшүктөрдү жаратты. Айрыкча акыркы 2 күндө жааган кардан жана катуу сууктан Бишкек нарын Торгарт трассасынын кээ бир участкаларына муз тоңду. Жалпы узундугу 500 чакырымга созулган ушул эл аралык объектидеги жагдай баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун репортажында. Аяздык ишинде өзөктөмүн жүргүзө баштаганы Ат Башы районундагы Казбек Алайман жетекчилери 2 күндүн биринде фермерлердин малык иштаган Аксай өрөөнүнө каттап тыным эмне экенин билишпейт. Айтымдарында ал жака кар адаттагыдай калың түшпөсө да, түнкү сууктун 40 градуска чейин жетиши төрттүлүк четинелерге бир катар ыңгайсыздарды жаратууда. Анча да унаа тыгындары байкалбай, сапарга чыккандардын жолдору шыгыр. Жол ачык. Мына өзүңүздөр көргөндөй оор жүк ташуучу унаалар каттап атат. Кар мындан Түзбелде, анан Акбейитте ошол перевалдарда муз болуп тоңуп калган жолдор. А так ачылган. Кар үйлөп койгондо шамал бар жерлердечи. Бүгүнкү күндө абал турукташып, жолдор ачылган. Анткенен деңиз деңгээлинен 3 метр бийликтеги долоон жана Кызылбел ашууларда түшкөн калыңдыгы 25-30 см кардын кесепетинен тайга участкалар жок эмес. Эгер жергиликтүү жолчулар жүрмөн аракеттерин жасашпаганында кырдаал мындан да кыйын болмок. Ошол эле учурда жылдын катаал мезгилинде тиешелүү камаларды көрүшпөгөн айдоочулардын жоопкерчиликтеринен унаа тыгындары жарыла калып жаткандарын жашырбайлы. Кыш келди, сеп сөзсүз болуш керек да бул. Себеби жок эми жолго чыгыш тең бойло чоң машинаныкы бул кыйын эми, жеңил машина эмес да булар. Сеп сөзсүз алыш керек. Ошол эки жолдо боло турган жолго керектүү шаймандарды сөзсүз ала чыгыш керек. Паяльный лампа, сеп обязательно болуш керек. Жанагындай эле күрөк сөзсүз болуш керек эми андай нерселер. Мен дагы шопурларга, коллегаларга кайрылып кетерим, ошо себиңерди камдуу жүргүлө. Камдуу жүрсөк эле баягы бири-бирибизге залалыбыз тийбейт да. Деңси дээрлик 500 чакырымга созулган Бишкек нарын Торгарт жолунда орточо эсепинен күнүнө 1000ден 1,5 чейин унаалар өтөт. Алардын 3төн 2си коңсаш Кытайдан оор жүк ташыгандар. Ошондо ар биринин жалпы салмагы 40 тоннадан кемебейт. Азырынча трассанын Ат Башы бөлүгүндөгү Сарыгоо өрөөнүнөн ары карай жол таза болгону менен карды кыштагына чейин ушундай жагдайдын туруктуу болооруна кепилдик берип болбойт. Андыктан ушул аралыкка жооптуу номуру 957 жол теле ишканасыналар буга чейин эле кабелтен камаларды көрүшкөн. Торгарт жакта техникалар бар, жумуштар жүрүп атат. Буга чейин Акбейит, Түзбел, Торгарт ашууларына көмүр менен камсыз кылганбыз. Ал жакта азыр дагы бир кар тазалоочу машина, автогрейдер, погрузчик, 2 самосвал жана 1 кран манипулятор кезметте турат. Кышта Кудай буйрса болгон күч аракет жумшап иш алып барабыз. Бирок кыштын кыштай эле болгон дурус эмеспи? Кезегинде белге чейин калың кар менен өзгөчөлөнгөн Ат Башы жергесиндеги азыркы кургакчылык баардан мурда малчылар менен дыйкандарды тынчсыздандырууда. Мунун да жөнү бар.
Бийил түшпөйт атпайбы? Бийил жок мына. Жердин маңына кар жок. Болгону бир 2 см, 3 см кар бар, шамал учуруп кетти бүт. Азыр талаада чаң. Жылкынын баары ооруп атат. Баскан жылкынын баары жөткүрүп атат. Талаа басып көрсөңүз, бу тийге тийсеңиз чаң бырпыра учуп атат да. Талаадан киши баса албай калды. Кар жаабаса бизде суу жок да. Кар жааса анан жасында эрте көктөмөгөн. Бул бойдон калчу болсо жасында дагы элге убал болуп атат. Синоптиктердин акыркы маалыматтарына таянсак, бүтүндөй Нарын облусунда декабрь айынын аягына чейин жаан чачын күтүлбөйт. Бул жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылууга оң таасирин тийгизгени менен дыйканчылык менен малчылыкка урулган катуу сокку. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Ат башы району. Суықтан сақтаныңыз. Нарын облыстық ички иштер башкармалыгынын милициянын кайгыл күзөт кызматынын өзүнчө ротасынын кызматкерлери суук түшкөндөн баштап күчөтүлгөн тартипте рейдтик иштерин башташкан. Алар кечки саат 22:00 кийин көчөдө ата-энесинин көзөмөлсүз жүргөн өспүрүмдөрдү үйүнө жеткирип беришүүдө. Мындан сырткары ар кандай себептер менен жана ичимдик ичип, аялдамаларда эсин жоготуп жатып калган жарандарды Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнө жеткирип, жакындарына кабар беришүүдө. Акыркы 15 күндөн жыйынтыгы менен 10дон ашык жаран көчөдө калып, 10го чукул жаш бала түн ичинде чоңдордун көзөмөлүсүз жүргөн. Мындай адамдарга жана сууктун күчү 30 градуска чукулдаган шартта балдарын көчөдө көзөмөлсүз калтырган ата-энелерине административдик чаралар көрүлөрү эскертилүүдө. Түнкү кечки 22:00 баштап мен эне аталардан суранып кетет элем. Жаш өспүрүмдөрдү көчөгө чыгарбай, аба ырайынын сууктугуна байланыштуу. Бул боюнча бул кармаган жаш өспүрүмдөр түнкүсүн алып барып, өзүн тактоо үчүн Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн балдар иштери боюнча инспекциясы бар. Ошого биздин балдар өткөрүп берет. Андан кийинки чараны ошо жаш балдар иштери боюнча инспекциясы өзү шаардык мэрия менен биргеликте балдар иштери боюнча комиссия менен биргеликте иштерин алып барат. Көп кабаттуу үйлөрдү борборлоштурулган жылуулук системасына улоо мезгил талабы. Анткени электр энергиясын үнөмдөөгө шарт түзөт. Ташкөмүр шаарында быйылкы жылы 8 көп кабаттуу үй жылуулук системасына киргизилди. Ал эми дагы Кызыл Жар 12 шаарчасында 6 көп кабаттуу үйгө жылуулук берилди. Сөз кабарчыбызда. Ташкөмүр шаардык жылуулук менен жабдуу ишканасына караган Кызыл Жар 12 шаарчасындагы номер 8 откана пайдаланууга берилди. Буга чейин аталган жай кароосуз калып иштен чыккан. Элге жылуулук берүү үчүн кайрадан реконструкциядан толугу менен өткөрүлүп, 1 чакырым 300 метрге ысык суу түтүкчөлөрү жаңы тартылган. Анын негизинде 6 көп кабаттуу үйгө жана 1 бала бакчага жылуулук берилди. Жалпысынан 3 ай ушул жерде толук 2 бригада Ташкөмүр участкасынын бригадасы, Шамалсай участкасынын бригадасы толук ушул жерде иш алып барышты. Жалпысынан бул котельныйдын реконструкциясына 7,5 миллион акча каралган. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, чырдагынан бери баарысы жаңыланды. Бул жерде оборудованиялар ВОС М маркасындагы от казандар алып келип коюлду, жаңы насостор. Кыскасы бул жерде бардык нерсе жаңыдан түзүлдү. Жок, ал теги ойдо жок нерселер деп дагы ушундай болду. 30 жылда болуп калды дейм. Отопление болбогонунан. Алима Сейитмырзаева көп кабаттуу үйдүн жашоочусу. Кыш мезгили кирип келгенде үйүн кантип жылытам деп ойлончу. Анткени электр энергиясы өчүп калганда үйү муздап калчу. Эми ал күндөр артта калды деп кубанып турган кези. Бизге ушундай курабыз дегенде биз ишенбедик башта. Жок, мындай нерсе болбойт. Качагандан бери ушинтип жашап келатабыз десек жок. Болду, жакшы ысытып беришти. Ошо жылуулуктарды мыналарды өзүбүз сатып бердик. Балдар өздөрү немелердин турбаларын беришти, улап беришип, барына жардам беришти. Жакшы, азыр кошуна колоң бардыгы эле жылып. Балдар футболка чаган жылуу жүрүп калдык. Бардык үйлөргө киребиз, бардык үйлөр ысык. Министрлер кабинетинин тапшырмасына ылайык электр энергиясын үнөмдөп, элди борборлоштурган жылуулук системасына кошуу иштери Ташкөмүр шаарында кызуу жүргөн. Жумуштун баарын шаардык жылуулук мекемеси толугу менен аткарып, элди жылуулук менен камсыздаган. Ташкөмүр шаары негизи быйылкы жылгы Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасы менен биргеликте шаар боюнча 14 көп кабаттуу үйгө жылуулук бердик. Мына Кызыл Жар шаарчасында 6, Ташкөмүр шаарында 7 көп кабаттуу үйгө, ал эми Шамалсай шаарчасында 1 көп кабаттуу үйгө берилик. Жалпы эсеби 381 абонентке бүгүнкү күндө жылуулук кирди. Белгилей кетсек, кыш мезгилинде жалпы облус боюнча 223 000 тонна көмүр керектелет. Ал эми элди арзан көмүр менен камсыздоо багытында 183 жайга көмүр сатуу түйүндөрү уюштурулган.
Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу. Облус ичиндеги кунарсыз жайыттарды калыбына келтирип жашылдандыруу максатта мамлекет тарабынан көп жылдык чөптүн үрөөнү Ысык Көл облусунан алынып келинүүдө. Үрөөн кайсы убакытта себилип, кимдерге берилет? Кененирээк кийинки материалда. Ат башы районунда буга чейин атайын жайыт кызматкерлери кунарсыз жер тилкелерин аныктап, жаз мезгилинде айдала турчу үрөөндүн так салмагын райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын адисине айтышкан. Бүгүн ал келген үрөөндү эсептеп, биринчи жолу жайытка көңүл буруу болуп жатканына кубанып турган чагы. Министрлер кабинети тарабынан быйыл кунарсыз жайыт жерлери аныкталып, Ат башы районунда 126 гектар жерге тизмесин бергенбиз. Буга чейин чөптөр себилген уруктары. Азыр мына эспарсеттин уруктары келип, жазында Кудайым буйруса жайыт комитеттерине өткөрүп берип, азыр бул барып кампаларга сакталат. Ошо эспарсеттин уругун алып турган кезибиз. Ысык Көл облусунун түп районунан алынып келинген эспарсеттин көлөмү 16 тонна 30 килограмм. Ал эми өнүмдүүлүгү 89% жана көп жылдык болуп эсептелет. Бекер келген бул үрөөндүн базар баасындагы эсептелиши килограммга 120 сомдон айланат. Эми буйрса ушул дагы биздин жайыттарды жакшыртууга бир чоң өбөлгө түзүлөт. Себеби ушу малдын туягы көбөйгөндүктөн чөптөрдүн үрөөндөрүн чүрбөй жегенине байланыштуу ушундай бир жакшы иш чара болуп атат. Бул жакшы иш чара, муну жергиликтүү эл, жайыт пайдалануучулар дагы аябай жакшы кабыл алып жатышат. Бул бирден бир жайыттарды жакшыртуу, же болбосо ушу малдын ден соолугуна, ушу семиздүүлүгүнө жакшы бир натыйжа берет деген ойдомун. Эми буга чейин күздүк эгини да 20 ноябрда себилип, толугу менен бүткөн. Министрлер кабинетинин 202 тескемесине ылайык республика ичиндеги кунарсыз жайыттарды жакшыртуу максатында күздүк эгин жана жаздык үрөөн ар бир айыл өкмөткө бөлүнүп берилиши керек. Бул жаз алды менен ошо облустун бардык ар бир райондун ар бир айыл өкмөттөрүндө ошол айыл өкмөттөр тарабынан аныкталып, такталып чыккан кунарсыз жайыттарга себилет. Андан тышкары бул ошол токтомдо көрсөтүлгөн бүгүнкү 526 тескемеде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык булар себилгенден кийин кайра өсүп өнүгүп кетиши үчүн ошол айыл өкмөттөр жайыт адистери тарабынан иштер алып барылыш керек, корук алыш керек, малды ошол өсүп өнүгүп кеткенге чейин жайбай карап коруп туруш керек деген талаптар бар, ошолор аткарылат. Жаз мезгилинде үрөөн себилип, жерлерди жайыт комитеттери, жергиликтүү тургундар жана айыл өкмөттөр чөп жакшылап тамыр алып кеткиче мал туягынан коргоосу зарыл. Алина Санкулова, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары. 6000ден ашык көргөзмө куралды кол эмгеги менен жасап, агартуу тармагына зор салым кошкон белгилүү эл агартуунун атлешниги Апыш Койчумановго быйыл 100 жыл. Миңдеген окуучуларга берген билим тарбиясы жана эмгектери өзү туулуп өскөн Ат башы районунун Ак Моюн айылындагы орто мектепте эскерилип, жашоодогу айрым көз ирмемдери сахналаштырылды. Өмүрү өрнөк инсандын бейнеси кийинки материалда. Мугалимдик эмгек жолунда миңдеген окуучуларга билим тарбиясын берип, агартуу тармагында барандуу салымы бар инсандардын саппашында Апыш Койчуманов дагы бар. Жаштык доору каардуу согуш жылдарына туура келгендиктен улуу атамекендик согушка катышып, андагы эрдиги үчүн бир канча медальдар менен сыйланган. Анын эрдиги жана агартуудагы эмгеги ысымын алган орто мектепте даңазаланды. Болсо агайдын өзүнүн окуган китептери. Өмүрү өрнөк инсан кезегинде үзүрлүү эмгеги, жүрүм туруму, ошондой эле коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн 1970-жылы КПССтин катарына кабыл алынган. Анын 6000ден ашык колго жасаган көрсөтмө куралдары бүгүнкү күндө мугалимдерге үлгү болуп, окуучулардын билим алуусуна мааниси терең. Азыр мурунку эмедей муну өтөбүз, ушу программа боюнча кетебиз деген жок азыр. Ар ким өзү калышы эми көп болсо, кээ бир мугалимдер 15-20 мүнөттө гана түшүндүрүп коюшат. Калгандарын өз эркизи менен өтүш керек. Балдардын өз ою пикири менен. Балдарды кыйноо жок, кенен окутуп, өздөрүнүн оюн кенен айтканга үйрөтүшүбүз керек ошол. Ага иштеп жаткан учурда компьютерлер жок болгондуктан бардыгын колго жазаган экен да. Нукура териден, материалдардан, жыгачтардан жасалган көрсөтмө куралдары азыркыга чейин сакталып турат. Бирок биз ошол көрсөтмө куралдарды өнүктүрүп, интерактивный доскалар менен алмаштырып, проектерлер менен коюп,
анан жана электронный кылып жасап чыгып атабыз да. Ар бир сабагыбыз сөзсүз түрдө көрсөтмө куралы менен өтүш керек. Азыр замандын талабы ошондой. 1976 жылы 15 апрелде телекөрсөтүү аркылуу чыгып сүйлөгөн сөзүндө 100 жылдыкка арналган самалыкка Койчумановдун жакындары, жергиликтүү бийликтин жана агартуу тармагынан өкүлдөрү катышып, Койчумановдун эмгектерин жайылтуунун маанилүүлүгүн белгилешти. Ошо билим алып чыккан балдардын деңгээли далилденип, бүт эле биздин айылыбыз ушул АПШ-га бергиси келишерлик да. Анан кээ бир мугалимдер аймага бала жетпей атат, эмне кылам деген сыяктуу болсо, ошону мектеп жетекчилери эптеп, АПШ-гайдыкын толтуруп туруп, мен биягын бияка бериңиз, биягын тияка бериңиз деп турган эле чекесин эле тандабай эле, макул мага мабулар болот, биягын бергиниң деп туруп эле АПШ-га кийинки класстын окуткан балдарга берип турар эле. 1978 жылдары аталган мектепте эмгектенген башталгыч класстын мугалими Апыш Койчумановго Ленин орденин ыйгаруу менен социалисттик эмгектин баатыры деген ардактуу наам берилген. 1980 жылы азыркы 2 кабаттуу мектептин курулушу бүткөрүлүп, пайдаланууга берилген. Учурда аталган окуу жайда 500гө жакын окуучу билим алып, ага 30га жакын мугалимдер билим тарбия берет. Согушка да катышып келген. Кийин 1987 жылы мурунку Кызыл Дыйкан орто мектеби Апыш Койчуманов агайдын атынан коюлган. Учурда Апыш Койчуманов атындагы орто мектебинде 35 мугалим, 19 тех персонал иштейт. Андан тышкары агайдын көрсөтмө куралдары өтө эски болгондуктан бүт жаңыланып чыкты. Кудай буйрса толук кандуу көрсөтмө куралдарын колдонобуз деген ишеничтемин. Социалисттик эмгектин баатыры, Кызыл Жылдыз орденинин ээси Апыш Койчуманов 1923 жылы Акмоюн айылында Дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Өмүрлүк жубайы Жумакадыр Эсенгожоева менен бирге түтүн булатып, 5 кыз 4 уулду тарбиялап өстүргөн. Ал агартуу тармагында 44 жыл эмгектенген. 1984 жылы жол курсугунан улам көз жумган. Жазгул Субалиева, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары, Ат башы району. Адабият күнүнө арналган иш-чаралар уланууда. Нарын районунун Достук айылынын өнөрлүүлөрү жана мектеп окуучулары залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын сахналаштырып, чакан концерт тартуулашты. Ага биздин кабарчыбыз Алина Асанкулова күбө болуп кайткан. Окуучулардын аң сезимине, жан дүйнөсүнө чыган жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын дагы да тереңдетип түшүндүрүү негизги максат. Анткени ааламга жол айылдан башталган алп жазуучунун ар бир каарманы чыныгы жашоодон алынган. Биз иш-чаралар Достук орто мектебинде 3 айлыктын иш-чаралары жүрүп жаткан. Ошол иш-чаралардын алкагында эң жакшы, мыкты мектептеги сценарийлерибизди, мыкты көркөм окууларыбызды, мыкты чыгармаларыбызды айыл элине дагы биз мектептин ичинде эле окуучулар катылып жатпай, чыгармачылыгын биз айыл элинде да жалпы айылга көрсөтөлү деген максатта Достук айылындагы Жумабудин Шералиев атындагы китепкананын жетекчиси Гүлмайрам эже менен биргеликте эженин колдоосу менен анан биз ушул иш-чараны айыл элине да тартуулайлы деп чечтик. Анткени бул иш-чараларыбыз мектептин ичинде эле окуучулар ичинде калып калгандыктан биз дагы бул жогорку деңгээлде бул биздин гала концертибиз десек да болот. Биздин мектептеги эң жакшы деген аткарган номерлерибиздин баарын ушул бүгүн көрсөтүп бергенге аракет кылдык. Мектеп окуучулары ар дайым Жумамүдүн Шералиев атындагы айылдык китепканага байма-бай каттап Айтматов, Алыкул Осмонов, Касымалы Жантөшев сыяктуу залкар жазуучулардын китептерин окуп келишет. Окуучулардын билимине билим кошкон китепканачы Гүлмайрам Мамбеткулова бул иш-чарада четте калган жок. Бул иш-чарага 1 айга жакын убакыт даярдалдык. Мектеп окуучулары менен бизге дагы ошондой тапшырмалар келет да, планыбызда бар 95 жылкы президентибиздин жарлыгына ылайык, кыргыз тил жана Айтматов деген жарлыгына ылайык ушул иш-чараны уюштуруп атабыз. Ушул иш-чара бүгүн жакшы жогорку деңгээлде өттү деп ойлойм, мектеп окуучулары менен биргеликте. Анан менин да китеп сүрөт көргөзмөлөрүм чыкты, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Буклеттерди даярдап чыгардым. Чыгармадагы каармандардын образын ачып берүүдө ар бир каармандын жашоосун өз жон териси менен сезип, аны менен катар келечек турмушуна сабак алып, тажрыйба топтоого жетишкен окуучуларга мектеп мугалимдери көмөк көрсөткөн. Бул максаты ошо эми Айтматов президенттин жарлыгы менен жана 3 айлык жарыяланган кыргыз тили жана Айтматов деп, анан ошого байланыштуу биз ошо Айтматовдун жазып кеткен чыгармаларын, калтырып кеткен иштерин ошо элдерге даңазалоо жана мектеп окуучуларына ошо Айтматов боюнча дагы маалымат берүүдө.
Менталдык арифметика боюнча республикалык деңгээлге чыккан аталган мектеп алдыда адабият майданында да окуучулары менен тыгыз байланышта болуп, биргеликте ийгиликтерди багынтабыз деген изги тилеги күч. Алина Санкулова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.